Нурлан Убайдуллаевдин үй бүлөсүнүн негизги кирешеси дыйканчылыктан тапкан каражат. Ал 20 жылдан бери өзүнүн үлүш жерине жүгөрү эгип келет. Буга чейин дыйкандын мээнини такталбай аз түшүм алган жылдар болгон. Анткени анын үлүш жери жайгашкан аймакка сууга суу жеткирүү көйгөй жаратып келген. Бирок былтыркы жылы дыйкандын көйгөйү чечилип, сууга суу жетиштүү көлөмдө келип жатат. Суу жок, жакшы түшүм берип албайт элек. Кудайга шүгүр, мына былтырдан бери быйыл экинчи болуп калды. Суулар жакшы келип, мына жүгөрүлөр жакшы суу ичип, Кудай кааласа деп 7-8 жолдан суу карап атабыз. Жүгөрүлөр ойдогудай түшүм берип атат. Бул деген жакшы жетишкендик. Куршап айылындагы ирригациялык тутум жакын жайгашкан жерлерди суу менен толук камсыз кыла албай келген. Ошондуктан өткөн жылы ички каналдарды калыбына келтирүү иштери башталып, Дүйнөлүк банктан каражат бөлүнгөн. Учурда 1,5 миң гектардан ашык жерди суу менен камсыздоону жакшыртууга мүмкүндүк берген ирригациялык долбоорду ишке ашыруу аяктоо алдында турат. 3 километр, 400 метр каналыбызды бетондоп, 4 көпүрөнү жасатып алдык. Андан кийин мына суу бөлүштүрүүчү отводторубузду жасадык. Населениянын ичиндеги дагы суу тосмо отводторду полный жасатканбыз. Илгери бир арык келип эле 3-4кө бөлүнгөн жерлер бар. Отводтор ошолорду полный бетондотуп, мындай темир дарбазалар, вараталарды коюп жасатып алдык. Ирригациянын жаңыланышы менен Куршаптагы сууга суу маселеси чечилет. Мындан кийин мурда 6 саатта жетчү суу эми 1 саатта жоготуусуз жетет. Мындан сырткары буга чейин сууга суу такыр жетпеген Гүлүстан участогундагы дыйкандар да негизги көйгөйүнөн арылды. Анан эң бир ушул оор бир участкабыз бар болчу, бул Гүлүстан деген. Ал жерде 350 гектар жер өз негизги картабызда сууга жер катарында турган, бирок суу такыр барган эмес. Буюрса ушул жерлер бүт суу жетип, эл аябай жакшы түшүм алып атышат. 2020 ушул ирригация тармагындагы бул баягы тендерде өткөндө үнөмдөлгөн деген акчалар болот. Ушулга дагы биз кошумча дагы жумуштарды аткарайлы деп, өзүнүн ички ушул айылдын ичиндеги өтө проблемалар бар каналдарды бетондотуп атабыз. Ушуну лоточный система кылабыз деген ниетте болуп, аракетте жүрүп атат буюрса. Айта кетсек, ирригациялык тутумдардын куруу жана калыбына келтирүү өлкөнүн жетекчилигинин өзгөчө көзөмөлүндө туруп, Сооронбай Жээнбековдун шайлоо алдында берген убадаларынын бири болуп саналат. Кыргыз Республикасынын 2017-2026 жылдарга карата ирригацияны өнүктүрүү мамлекеттик программасынын алкагында аны 3 этапта ишке ашыруу каралган. Алардын экөөсү 2024 жылга чейин ишке ашырылат. Бул мезгил аралыгында 31 суу объектилерин ишке киргизүү пландалууда. Жыйынтыгында 27 миң гектар жаңы суугат жери өздөштүрүлүп, 46 миң гектар жерди суу менен камсыздоо жакшырат. 2020 жылы 1700 гектар жаңы суугат жерди өздөштүрүү мерчемделүүдө. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Бош.